Учурда өлкө башчысы жакынкы жана алыскы чет мамлекеттер менен жаңы деңгээлде өз ара пайдалуу мамилелерди түзүүгө аракеттенүүдө. Алсак, Садыр Жапаров алгачкы сапарында биз бардык мамлекеттер менен карым-катнаштын жогорку деңгээлине жетүү үчүн болгон күч-аракетибизди жумшообуз керек. Биздин саясат ушундай. Биз эки тараптын кызыкчылыктарын эске алуу менен тең укуктуу мамилелерди курабыз деди. Бул маселенин алкагында ондогон жылдардан бери чечилбей келе жаткан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу менен байланыштуу ири долбоордун кийинки тагдыры чоң кызыгуу жаратат. Мындай маселени айтууда президент бул багытта бизде улуттук Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору бар жана ал өлкөнүн түштүгү менен өтөт. Бул темир жол Борбордук Азия өлкөлөрүнүн бири-бири менен, ал эми Азия чөлкө менен Европа менен байланыштыруучу жол болот. Бул жолду куруу Улуу Жибек жолунун кийинки өнүгүүсүн камсыздайт. Бул биздин өлкөнүн тышкы приоритети деп баса бергилеп, ишкерлерди инвестициялык долбоорлорду биргеликте жүзөгө ашырууга чакырып, өлкөдө бизнес чөйрөсү колдоого алынаарын билдирди. Что Кыргызстан готов к тесному контакту. Бул багытта Кыргызстандын белгиленген бардык маселелер боюнча тыгыз кызматташууга даяр экенине ишендиргим келет. Биринчи кезекте эл аралык деңгээлде таанылган жана кадыр баркы бар ак ниет инвесторлорго өзгөчө көңүл бурулуп ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Экинчиден долбоорлорго жеткиликтүүлүк камсыз кылынат. Ал эми үчүнчүдөн олуттуу жеңилдиктерди берүү, укуктук жактан ишкерлердин кызыкчылыктарын коргоо чараларына өзгөчө көңүл бурулмакчы. Окумуштуулардын айтуусунда биздеги Улуу Жибек жолунун өнүгүүсү көбүнчө Кытайдан Европа багытын көзөй ыкчам өтүүчү темир жол ташуу рыногунан көз каранды. Ошондуктан эл аралык кызматташуунун алкагында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруунун мааниси абдан чоң. Кытайдан Европага темир жол аркылуу жүк жеткирүүнүн 3-чү маршруту пайда болот. Ошондой эле Иранга жана Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүнө жол ачылат. Муну менен Кытай биринчи кезекте Өзбекстан менен Тажикстанга кыска жол таап, Тажикстан аркылуу Ооганстан менен Пакистанга чыгууну көздөйт. Ал эми Өзбекстан Казакстанды баспай Кытайга түз жетүүнү максат кылат. Темир жол менен бирге газ түтүктөрүн параллель курса да болот. Ушул өлкөнүн ортосунда жайгашкан Кыргызстан аталган курулуштардын эсебинен бир катар көйгөйлөрүн чечүүгө мүмкүндүк жаралат экен. Анда мына ушул маселе тууралуу белгилүү окумуштуу Кыргыз мамлекеттик Тоо-Кен университетинин илимий инженердик борборунун директору Арсенбек Абрезович Асанов менен өткөн көрсөтүүлөрүбүздө да кеңири сөз кылганбыз. Бул жолу да аалымдын илимий көз караштары сиздердин назарыңыздарда. Баягы перевалочный база деп коет. Калия Кытайда дагы, бияктарда дагы, башка өлкөлөрдө дагы европейский деп коет. Куушураак 1435 мм. А биздики поезд жолдордуку кеңирээк 1520 мм. То есть ошонусуна эмени, аны перевалочный базаны биз тарапта кылсак, андан кошумча дагы. Бирок барынан кызыгы 2000 кишини иштетсе болот экен. Газопровод менен поезд жолду жарыша кошо бир кезде курса болот. Параллельно. Газопроводду курабыз деген жерлер уже изилделип, текшерилип, жасалып калды долбооручу. Мунун эч кандай кыйынчылыгы жок. Кыргызстанга тез убакыттын ичинде биз муну жасап кетсек болот. А мындан түшкөн каражаттан биз поезд жолду түштүк түндүктү бириктирсек боло берет деген ойду биз версияны сунуш кылдык. Эгерде биз ушул магистральный газопровод менен темир жолду параллельно курсак, анда көп нерсени утабыз. Тез убакыттын ичинде жасасак болот. Бул аябай кызыктуу проект. Эми муну сунуш кылгандар көп. Бизде азыр 2-3 фирма жүрөт. Мисалы, Карганбек Самаховдун программасы жүрөт. Хентен Групп деген азыр Казакстандан бир чоң эме келип, вице-премьер Сабиров деген азыр советник болуп калды президенттин. Ошонун өкүлдөрү жүрөт. Green Energy деген фирманын кишилери жүрөт. Биз ошолар менен эме кылып сүйлөшүп, мага ушул анализдеп көргөндө ушул эменин сунушу, акыркы фирманын сунушу дурустай сезилди. Бирок муну адистер чоң талкууга алыш керек. Сиз айткандай, биз президентке жеткиргенге аракет кылып атабыз. Эми бул жердин негизги ток эте турган жери, фишкасы. Кытай мурунку мисалы газопровод жөнүндө айта турган болсом, алар айтыптыр, 1,5 миллиард кетет экен долбоор боюнча. 2 жылдын ичинде бүтүрөт экен.
жылына Кыргызстанга 40 миллион доллар төлөп берет экен за транзит. Бул жакшы деп кабыл алышып кол коюп беришиптир. Биз болсо Казакстандын тажрыйбасын, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын көрдүк, казактарды эле алдык, биздин коңшуларды. Алар 1000 кубуна транспортировка 100 километрге тарта турган болсо территория боюнча $4 алат экен. Эми ойлоп көргүлө, 30 миллиард куб газ кете турган болсо, биз $4 200 километрге ала турган болсок, биздикиге 250 миллион болуп кетет. А тигилер 40 миллион беребиз деп атат. Мына жерде акча жатат. Биз өндүрсөк болот, Кытайдан айтсак болот. Силер мындай кылган экенсиңер, карап көрбөйлүбү? Мына биздин сунушту дагы байкап көрбөйсүңөрбү? Экинчиден, ушул эле эме боюнча, газ боюнча, ошол эле Арменияга Грузия аркылуу газ өтөт. Орустардан да, Азербайжандан дагы, башкасынан дагы. Алар болсо 5%-тен 10%-ке чейин газ менен эле алып калат экен. Бүгүнкү күнү Кыргызстандын мына Газпром деген кирди. Бизде газ кымбат, $250. Чегарага 150ден алып келип коюп атышат. Берке разводка андай мындай арка эркине жеткиргенге чейин биздики кымбат. А биз Кыргызстан где-то бир 250-300 миллиондой сарп кылабыз. Эми эсептеп көрсөңөр, биз Грузиянын тажрыйбасын алып, Кытайдын алдында бизге 5% газыңардан бергиле десек, бизге мындай эсеп 1,5 миллиард куб газ алсак болот экен. Эгерде 1,5 миллиард газ болсо, биз түштүктү дагы тегеректи бүт шаарларын, айылдарын бүт газ менен камсыз, андан башка өндүрүштү, тоо-кен тармагын, металлургия, эмнени гана кылбасак болбойт. Бул энергияда, мына өзбек туугандар эмне кылып атат? Азыр газды басандатып, мал и средний бизнеске токтотуп, элди гана камсыз кылып атат, калганын четке сатып атышат. Эгерде газ болсо, ошонун барын эме кылса болот. Эми поезд жолго кайта турган болсок, поезд жол да ошондой экен. Поезд жолдо эсептеп көрдүк биз. Эгерде арзан болсо, тез бүтсө, анан баягы эсеби боюнча транзитте бизге транзиттен түшөт да. Кыргызстан эми ашып барса бир 5%-ин жапса жабат, жаппаса жок. Жүк ташыганда азыркы кездечи. А 5 калганын ким тартат? Аны Кытай тартат. Кытай азыр чоң келишим түзгөнгө Иран менен байланышты. $400 миллиард кол коюшту. Иран менен эгерде Кытай бириксе, мынау жибек жолу Иран андан ары Турцияга чейин ачылат. Акча таба турган чоң Акчалак болот. Анан барынан кызыгы грузовой перевозки биздики 15 миллион тоннага чейин, 20 миллионго чейин чыгат. Эгерде андай нерсе боло турган болсо, ошонун эле кирешеси 350 миллион болот экен. Өзбектер Кашкарга чыга албай атат. Машина менен каттамыш болуп көрүштү. Мына азыр эми алар Өзбекстан чыгыш үчүн поезд жолду жан деп курушат. Тиги ошол поезд жолго биригиш үчүн. Эгерде биз өзбектер менен кошо ал жагына кирише турган болсо, өзбектер жылына 10 миллионго чейин жүк ташыйбыз деди. Эми өзбектерде мүмкүнчүлүктөр чоң. Экономикасы дүркүрөп өсүп атат. Ушул жерде өзбектердин тажрыйбасындагы, Кытайдын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп туруп, Кыргызстан өзүнүн выгодасын алыш керек. Экономиканы жөн эле көтөрүп койсо болот. Жөн эле көтөрүп койсо болот. Мына ушу поезд жол менен газопровод менен. Магистральный газопровод менен темир жолду жарыш параллельно курсак, анда көп нерсени утабыз. Тез убакыттын ичинде жасасак болот. Баягы жумушчулар, негизи жумушчулар кошулат, а проекттер эки башка болот. Бирок биринин артынан бири кете берет да, мындайча айткандачы. Ушул жерде өзбектердин тажрыйбасындагы, Кытайдын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп туруп, Кыргызстан өзүнүн выгодасын алыш керек. Экономиканы жөн эле көтөрүп койсо болот. Жөн эле көтөрүп койсо болот. Мына ушу поезд жол менен газопровод менен. Мисалы, газопровод болсо, мына жол куруу боюнча академия менин билишим боюнча адистер да жок. Бизде мына курулуш, транспорт, архитектура университети бар. Ошол жерде бирин-серин эмелер бар. Технический университетте эмеде бар. Калганда. Бирок адистерди тапса болот. Кеп анда эмес. Кеп бул традиционный эле нерселер. Bizde bir dağı bir жакшы жери
бизде энергетика бар да. Биз баягы илгерки анау балыкчыдан Кочкор эмеге Кара Кечеге жол салабыз деп ашар жолу менен баштай бербедик беле. Ал жарабайт. Азыркы заманбап нерсени жасаш керек. Тяга деп коет, тягасын электрический кылыш керек. Анын үчүн локальный энергетиканы өздөштүрүш керек. Локальный энергетика бул нерсе, бул өзүнчө чоң тема. Мен азыр ошол боюнча иш кылып атам. Ал мына бизде көмүр кени бүт региондордо бар. Талас менен Чүйдөн башка. Локальный энергетиканы электирденес жөнөкөй тилде айтып берсеңиз, биздин локальный энергетика мисалы бизде азыр мына ГЭСтер, анан ТЭЦ баары централизованный эмеге замыкаться эткен да, биздин Кыргыз энергияга. Локальный энергетика деп бул автономный, өзүнчө, өз алдынча иштөөчү чакан ТЭЦтер, ГЭСтер. Азыр мына мини ГЭСтерди курабыз деп чуркап жүрүшөт бир топ бизнесмендер. Биз айтып атабыз, мини ГЭСти курсаңар, суу жок болуп калса да, кышындасы тоңуп калса, КПДсы экесе түшүп кетет экен. Көмүр бар жерлерде мини ТЭЦ курбайсыңар. Мына бизде котельный дегендер бар. 1000ден ашык котельный, 1,5 миң котельныйден 1000ден ашыгы көмүрдө иштейт. Ошол котельныйлердин базасында чакан 500 киловатт, 1 мегаватт, 2 мегаватт чыгара турган источниктерди жасаса болот. Ал эгерде ошондой нерсе болсо, ошону локальный деп коет. Чакан ТЭЦтерди. Аны мисалы чубалгы кереги жок. Ага чоң жумушчулар кереги жок. Аны бригада эле телеп коет. Ал жерде уюштуруусу дагы оңой да. Биздин ой сунуш кылып атабыз, ошондой нерсени бүт республика боюнча сет деп коет, ошону жайылтыш керек. Ар бир регионго, эң алыскы региондор бар. Мисалы ошол эле азыркы Алайды жөнүндө сөз кылып атабыз. Ошол эле Дарот Коргон, ошол эле Иркиштам, ошол эле тиги Карамыктын тегерегинде айылдар бар. Четинди тиги эме дегендер көп айылдар бар да. Ошол айылдарга ошондой нерсени коюп койсо, жайгышы, көмүр да бар, алтын да бар. Поезд жол, газ түссү. Элге жер калды. Мына ушул жактарын караш керек болуп атат да. Буга чейин ушундай сунуштар айтылды беле? Буга чейин мындай сунуштар айтылган эмес. Биз биринчи баштап атабыз. Биз азыр мунусу аз келгенсип кара отура бербей, чет элдик инвесторлорду издеп атабыз. Чыгып атышат. Балким инвесторлор чыкса, мамлекеттин кызыкчылыгын негиз кылып алып, долевой участие деп, ушул проекттерге киришиш керек тез арада. Эгерде бул проекттерге киришсек, мына мигранттарыбыздын саны дагы азаят, жаңы жумушчу орундар пайда болот, инфраструктура өсөт, промышленность өсөт, кыскасы байланыштар көбөйөт. Эң негизгиси чет мамлекеттерге тегерек издей чыкканга мүмкүнчүлүк ачылат. Өзүбүздүн байлыктарыбыз менен кем байлыктыкпы же катташпы же болбосо алардан алып келе турган нерселер. Мисалы биз азыр бир орчундуу нерсени алып келиш үчүн Россия, Казакстан аркылуу тартып келип атабыз. Кытайданчы поезд жол болсо түпсүз эле жетиштүүнө киргизип койсо болот. Өлкө жетекчисине болобу, өкмөт жетекчисине болобу, же тиешелүү бир тармактын жооптуу кызматкерлерине болобу, жооптуу жетекчилерине эфир аркылуу кайрылсаңыз болот. Урматтуу бүгүнкү күндүн жетекчилери, президенттин аппараты, жаңы министрлик, жаңы министрлер убакытты текке кетирбей жаз жарыш дейт. Тез аранын ичинде ушундай чоң мега проекттерге көңүл буруп, профессионал адистерди, анын ичинде окумуштууларды, илимпоздорду, билгендерди чакырып, ушул нерсени талкууга алып, анан бир чечимге келип ишти башташ керек. Эгерде биз ишти баштап алсак, азыр инвесторлор да келип атат. Бизде азыр аябай жакшы шарт түзүлдү да. Бары президентибизге ишенип келе башташты. Келгендер бир топтору тоо кен тармагына, өндүрүшкө, курулушка, башка нерсесине
мага келишет, консультация алабыз депчи. Анан мен бир топ алардын эмелерин, ойлорун, тияктарын, башка нерселерин түшүнүп атам. Баары эле Кыргызстанга келип, Кыргызстанда иш кылсакпы дейт. Инвестиционная привлекательность Кыргызстана азыр өзбектерден дагы, Казакстандагы дурусураак экен. Эгер сыр болбосо ошол айрымдарын атай аласызбы? Кайсы өлкөлөрдөн келип атат бизге? Орустардан келди, Россиядан, Кореядан келди, Кытайдан келди, Монголиядан келишти. Келип атат. Мен бул жөнүндө биз азыр көп нерселерди карадык да, баягы мурунку эмеде мен айтпадым беле, мына бизде баягы редкоземельный мета Орловка жатат, былк этпей. Карабалты комбинаты турат, былк этпей. Мен ошолор жөнүндө жазгам. Анан дагы бир ачык эле айтып коюш керек. Адистер келиш керек. Түшүнгөн, билген, тажрыйбалуу адистер башкарыш керек. Тиешелүү тармактарды. Азыр силер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, мен негизинен 2 гана мегапроект жөнүндө сөз кылдым. Бул мегапроектти биз АТЭК деп атын атап койдук. Алайский транспортно-энергетический коридор депчи. Ошол проектти азыр ишке ашырып алсак, ошондон баштаса жакшы болот эле. Элге дагы, азыркы жетекчилерге дагы, бизнесмендерге дагы, башкасына жол ачылат. Биз ошон үчүн азыр прессага, телевиденияга чыгып атканыбыздын себеби бирден бири ошол болуп атат. Эми өлкө башчыга кээде жазсаң жетпей калат экен. Мен мурункулардын көбүнөн иштешип көрдүм. Телевидение же пресса же эме болсо, тармактуу министерство болобу, ведомство болобу, аппарат болобу, өкмөт болобу, президент болобу, баары бири болбосо бирине бул нерсе жетет экен. Анан ушуга кунт коюп, көңүл буруп, ушунун тегерегинде ойлонушса, мен ойлойм, тегерегинде деле жакшы адистер бар, аналитиктер бар. Ушул нерселерди туура чогултуп, туура переработка жасап, эме кылып, анализдеп, туура сунуштарды президентке бериш керек. Себеби ал киши барганда даяр болуп барыш керек. Мисалы, ошол эле Кытай элине бара турганда, эми Кытай менен биз теңеле албайбыз. Ошол эле учурда мамлекет катары чакырып атат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып туруп, мынау чечилбеген нерселерди чечиш керек. Эгерде биз ушул жолго мен азыркы айткан проекттерге кирише турган болсок, Кытай, мен ойлойм, берки карыздарды деле кечкенге барат. Себеби ага керек болуп турат. Биринчи кезектечи газ ага керек болуп атат, темир жол ага керек болуп атат. Кыргызстандын азыркы географиялык абалы, мүмкүнчүлүгү аябай жакшы болуп турат. Бир топ чоң проекттерди ишке ашырганга, ошону ишке ашырганга аракет кылалы, баарыбыз жапа турган.